36 жаштагы Зарина 2008-жылдын 22-декабрында Чүй облустук аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмүндө эгиз уулу төрөгөн. Бирок балаңдын дене табы көтөрүлүп жатат деп медайым алып кеткен бойдон эне уулуну экинчи көргөн эмес. 2 сааттын ичинде балаң чарчап калды деп бирок ымыркайдын сөөгүн көрсөтүшкөн эмес. 10 айдан бери Зарина өлгөн баласын анык эмес экенин, баласын алмаштырып коюшканын далилдей албай келет. Эгиздеримди 5 баладан кийин төрөдүм. 6 бала эмес 7 балам бар деп жоголгон баламды дайыма кошуп айтам. Энелик жүрөгүм менен аны бир жерде аман эсен чоңоюп жатканын сезем. Ошол күнү толгоом жети ооруканага бардым. Биринчи азыр колумдагы уулум Баястан, андан кийин Султан төрөлдү. Дароо палатага которулуп балдарымды колума беришти. Жакшынакай эле эмизип жаткам. Эртеси медайым балаңдын дене табы көтөрүлүп кетти деп алып кетти. Улам чыгып бала кандай деп сурап жатсам, жакшы, смесь берип койдук, уктап жатат дешти. Түнкү саат 11-лерден өмөттө турган дарыгер баламдын жандандыруу бөлүмүнө түшүп калганын айтты. Дароо күйөөмө чалдым. Туугандарым чогулуп келе калышты. 20 мүнөттөн кийин балаңар чарчап калды. Сөөгү өлүкканада дешти. Кантип чарчап калат? Жакшынакай эле эмес беле? Деген суроолорум жоопсуз калды. Кандайча жарым саатка жетпей жандандыруу бөлүмүнөн өлүкканага түшүп калганында өзүм түшүнбөй жаттык. Ошол түнү нес болуп коридордо кирпик какпай басып жүрдүм. Баламдын чарчап калганына таптакыр ишенбей жаттым. Докторлор болсо баламдын сөөгүн көрсөтүүдөн качып ар кандай шылтоону айтышты. Эртеси ооруканадан чыгып кеттим. Үйгө келгенде сүтүм агып, өзүмдөн өзүм катуу кыйналдым. Баламдын да ыы басылбай жатты. Бул эгизин жоготуп жаткан балам да тирүү болсо, сүтүм мынча ийбейт эле десем, туугандарым мени күйүткө алдырып жатат дегенде кабыл алышты. 24-декабрда дарыгерлердин үстүнөн укук коргоо органдарына арыз менен кайрылдык. Баланын сөөгүн соттук медициналык экспертизага бердик. Менин баламдын бою 48 сантиметр болчу. Жерге берилген ымыркайдын бою 44 сантиметр экен. Денесинин башка өлчөмүндө да чоң айырмалар бар. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы бала 34 жумалык кезинде ара төрөлгөн деп чыкты. Менин балам болсо 38 жумасында төрөлүп жатат. Экспертизанын жыйынтыгы колума тийгенден кийин көргөн көзүмө ишенбей экспертке бардым. Балким ал жаңылып калган жокпу деген ой кетти. Бирок ал ката кетиши мүмкүн эместигин айтты. Ошондон кийин балам тирүү экени ишеним менде ого бетер күчөдү. Анын үстүнө өлгөн ымыркайдын сөөгүн ачарда 2 кайным тең кирген. Мен баламдын экөөнү тең сүрөткө тартып алган элем. Бир кайным сүрөттү көрүп, союлган ымыркай бул эмес, ал муштунда эле болгон кызыл эт экен деди. Бул жерден өмөттө турган дарыгер медайым менен биргеликте менин баламды өлдү деп алмаштырып койгону айдан ачык көрүнүп турат. Бирок экспертизанын жыйынтыгы боюнча эч кимиси түшүндүрмө бере алышкан жок. Жактоочу жалдап Чүй облустук прокуратурасына ДНК тест жасатуу үчүн уруксат сурап кат жолдогонбуз. Эгер алар макулдугун берсе, өлгөн ымыркай менен биздин материалдарыбыз Орусияга жөнөтүлмөк. Жазган катыбызга 3 айдан бери жооп болгон жок. Катты жер жутуп кеткенси эч ким таппай жатты. Качан гана биз ызычуу көтөрүп коомчулукка чыга баштаганда ал кат Чүй облустук прокуратурасында кармалып жатканы билинди. Эми прокуратура уруксат берсе, ДНК тест Москвага ИИМ аркылуу кетет экен. Мунун жыйынтыгына да ишенип болбойт. ДНКны алмаштырып көз боемочулук кылуулары толук мүмкүн. Ошондуктан өз алдыбызча көз карандысыз экспертизага да берели деп жатабыз. Кайда бергенибизди эч ким билбейт, бирок Москвада жыйынтык келгенде салыштырып ошондо аныгына жетебиз деп ойлойм. Баламдын кайда, кимдин колунда чоңоятканын божомолдоп жашоо эне үчүн тирүүнүн тозогу экен. Мына 10 айдан бери ичкеним ириң, жегеним желим. Көз жашым токтой элек. Уулдарым курсакта жаткан кезде эле Баястан, Султан деген аттарды тандаганбыз. Султанымды ойлосом, кылып жаткан ишимди, отурган жеримди унутуп коюп санаага батам. Түшүмө кирет. Султан деп кыйкырып чакырып жаткан болом. Эгиз деле сезет экен. Эч жери оорубаса деле Баястан чыргоолоп беймаза боло берет. Бир жери жакшы эмес го деп доктурга апарсам, баары жакшы, жайында дешет. Доктор аттуунун баарынан кеңеш алып чарчадым. Баары бир оздон эгиз балдардын бири төрөлүп, экинчиси курсакта чарчап калуусу мүмкүн эмес экенин айтышат. Мага бирөөнүн аборт кыла ара төрөлгөн баласын карматып койсо ишенип отуруп калат дешсе керек. Мени азыр балам тирүү экени мага сооротуп жатат. Эми ДНКга материал жөнөтүп, жыйынтыгы колубузга тийгенде баары ачыкка чыгат деп ишенем. Биздин каналга катталууну унутпаңыз.